министрлигинин армиясынын көчмө концерт уюштуруучулары Бишкек Ош жолунда кырсыкка учурап бир адам каза болду. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин басма-сөз кызматы кабарлады. Борбордук штабтын маалымат кызматы расмий билдиргендей, окуя 29-мартта катталган. Бишкек Ош унаа жолунда аскердик унаа оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен бир аскер кызматкери каза болуп, дагы бир жоокер колунан жаракат алган. Кырсыкта 1981-жылы туулган аскер кызматкери окуя болгон жерде каза болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча каза болгон жаран Нурзат Ажыкожоева аттуу ырчы экени айтылууда. Алдын ала айтылган маалыматка караганда, катаал аба ырайына байланыштуу аскердик унаанын айдоочусу рулду башкара албай калган. Бул факты боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлөт. Мындан тышкары кырсыктан 5 адам жаракат алган. Көчмө концертке бараткан ырчылардын арасында белгилүү ырчы Нурчолпон дагы болгон. Ал кечээ кырсык болгон жерге келген тез жардам унаасынын аларга кылган мамилесине нааразы болгон видеосун өздүк баракчасына жарыялаган. Анын айтымында тез жардамдын кызматкерлери ооруканага бара жаткан жолдо жабыркагандарды күттүрүп коюп, өздөрү чай ичкенге кирип кетишкен. Кырсыктан жабыркагандар өздөрү кете берелик деп айтышканда, аларга уруксаат бербей, машинадан чыгарбай коюшкан. Анысы аз келгенсип ооруканага барганда коридорго жаткызып койгонун айткан. Ушунусу эң өкүнүчтүү. Бизге тез жардамды өз убагында көрсөтө албагандыгы. Короче, достор, бизде азыр скорыйда алып кетип атышты. Анан кийин бул жерге токтоп турушат, чай ичип алалы дейт. Биз силерди күттүк, биз курсагыбыз ачты, тамактанып алалы дейт. Биз аларды күтүп турушубуз керек экен бул жерде. Биз өзүбүздүн машинабыз менен кетебиз деп чыгып кеттик. Бизди чыгарбай кыйнап туруп алышты. Скорыйдын ичинен чыгарбай. Свою чай. Да, алар, короче, Шашпай отуруп иче берсин, биз өзүбүз неме чай ичет. Бул видеолорду биз атайын жаздырып жатабыз на случай, эгерде, если они что-то будут против нас говорить. Короче, алар чай ичели деп скорыйды токтотуп туруп алышты, а биз ичинде отурдук. Күттүк. Хорошо, начальниктин баарын күттүк да, хорошо, мейлеми депчи. Биз 5 сааттан бери жүрөбүз. Тетияктан кандай деген стресс алдык. Жанагындай силердин көзүңөр көрбөй эле койсун, бирокчу. Билейм, биз просто унчукпай келдик да. Депчи. Давай ачкыла, биз такси менен кетебиз. Анан тияктан өзүңөр разбираться этип аласыңар. Ачкыла эшикти. Ачкыла эшикти. Давай Ачкыла. Ачкыла эшикти бизге. Байкем, не ачпай атасыз эшикти бизге?